Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун 3-чү форумуна Россия Федерациясынын илим жана жогорку билим берүү министри Валерий Фальков, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Догдургул Кендирбаева баштаган жетекчилер жана 80ден ашуун эки өлкөнүн ректорлору катышты. Бул форумдун натыйжасында 47 ошол Россия Федерациясынан келген ректорлор, калганы биздики ошо 120дан ашык ректорлар бүгүн 55ке жакын ар кандай келишимдерге кол коюлуп жатат. Мунун ичинде студенттерди алмашуу, факультеттер менен баарлашуу жана ошондой эле келечекте эң кеңиректүү кесиптерди багыт алуу жана биздин материалдык техникалык базаны жогорулатууда дагы эмгек рыногуна эки өлкөнүн дүйнөлүк рынокко жараган керектүү адистерди чыгаруунун үстүнөн биргелешкен өнүктүрүү программасы жана протоколдорго алалы. Форумдун жыйынтыгында студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү чөйрөсүндө университеттер аралык долбоорлорду колдоого, жогорку билим берүүнүн биргелешкен билим берүү программаларын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга, квалификацияны жогорулатуу программаларында кошумча кесиптик билим берүүгө, кесиптик кайра даярдоо программаларын, жаштар форумдарын, жайкы жана кышкы мектептерди жана башка иш-чараларды өткөрүүгө багытталган кызматташуу боюнча 51 документке кол коюлду. Встреча ректоров вузов – это всегда новые возможности. Почему? Потому что университеты очень динамично развиваются, и сегодня задача в интересах студентов обменяться лучшими практиками и договориться о реализации новых программ. Сегодня в условиях, когда у нас информационные технологии существенно изменили высшее образование, у нас появляются большие возможности для сетевых образовательных программ. Что это означает? Это означает, что 2 или 3 вузам, а может быть даже и больше, есть возможность объединить тот потенциал, который у каждого из них имеется, и сделать такую программу уникальную, которая будет доступна студентам. Форумдун жыйынтыгында катышуучулар жетишилген макулдашууларды мындан ары практикалык жактан ишке ашыруу максатында Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун 3-чү форумунун резолюциясын кабыл алышты. Учурда Ош мамлекеттик университети Россиянын 77 университети менен эки тараптуу түзүлгөн келишимдердин алкагында кызматташып келет. Алардын катарында Москва, Санкт-Петербург, Борбордук Россия, Карелия, Урал, Сибирь, Татарстан, Башкырстан жана Чувашиянын алдыңкы университеттери бар. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин базасында Кыргыз, орус окуу жайларынын ректорлорунун 3-чү форум болуп жатат. Бул форумдун алкагында 200ге жакын орус тараптан, 100ге жакын кыргыз тараптан окуу жайларынын ректорлору келип катышып атат. Форумдун алкагында панелдик сессиялар уюштуруп, азыр пленардык жыйын жүрүп жатат. Негизинен форумдун алкагында 50ден ашык эки өлкөнүн окуу жайларынын ортосунда кызматташуу боюнча келишимдер түзүлдү. Ошмуда Орус жана Евразиялык интеграция бөлүмү жана Түштүк Урал мамлекеттик университети менен биргеликте түзүлгөн орус тили борбору иштейт. Жыл сайын Ошмунун 50дөн ашуун студенттери жана окутуучулары академиялык мобилдүүлүк программаларына, эл аралык жайкы жана кышкы мектептерге катышып келүүдө.